Бишкекте эркек киши машина айдап бараткан аялга кул салды. Бул тууралуу окуянын куәлөрү билдиришти. Күөнүн айтымында окуя 28 сентябрда Байдык Баатыр көчөсүндө болгон. Унаанын ичинде 1 жашар бала жана кош бойлуу кыз да болгон. УЕФА соода борборуна жете электе бир машина мени сүзүп салды. Терезени ачып, эмне кылып жатасың? Менин машинемде 1 жашар балам бар деп кыйгырдым. Анан ал мени кууп жетип, чукул кырдаал түзүп, дароо токтоду. Мен коркподум, анткени мен жалгыз эмес болчумун. Мен кыйгырдым: "Сен жиндисиңби?" Светофордо бул киши машинага чуркап келип, мени ура баштады. Эжем болгонун телефонго тартып алган. Анан мен милиция чакыр деп кыйгырганымда ал качып кетти деп жазган жабырлануучу социалдык тармактарга. Ал милицияга кайрылып арыз жазган. Айрым аймактарда эмитен эле жарык өчүрүлүп баштады. Эмне себептен? Үнөмдөөбү же оңдоо иштери жүрүп атабы? Бул боюнча элге толук кандуу маалымат жеткен жок. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдун кышка карай даярдыгын, отун сууну белемдөө, жылуулукту камсыздоо боюнча аракеттерин көрө алган жокпуз. Бул көйгөйлөрдү чечүү максатында жыйын өткөрбөгөнү эмнени билдирет? Эртең эле кыш кирип келет. Көмүр, электр жарыгынан көйгөй жаралса, элдин нараазычылыгы жаралат. Ансыз да кымбатчылыктан көпчүлүк кыйналууда. Мындай шартта кашаң Улукбек Мариповдун ордуна жүүнү, тирүү билим менен тажрыйба сугарылган чыйрак кадрдын келиши зарыл.